Азыр анча-мынча капырагай эмени сабак ой бөлүшөйүн деди дегенди мындай деп анча-мынча капырагай сиздерден үйрөнөйүн деп келди деп кой. Силерди үйрөнөйүн, пикириңиздерди угайын деп келдим. Мен көптү билем, силерге үйрөтүп коем дегенден Кудай сактасын. Сиздер эң жакшы аалымдардан сабак алып жатат экенсиздер. Мен азыр көп агайларыңарды көрдүм. Силердин бул жердеги жашоо шартыңар, окуу шартыңар, иштериңер, жаныбарларды көрдүм. Пони, ат, жылкы, төөлөрдү көрдүм, куштарды көрдүм. Ишиңердерди көрүп, жылкыларды ушунчалык ыраазы болдум. Бул Кудай берген жер экен. Силерди ислам илими, иман илими менен эле калбастан адамгерчилик илимин үйрөтөт экен. Адап илимин үйрөтөт экен. Өнөр, тиричилик өнөрүгө үйрөтөт экен. Мындай окуу жайды табыш кыйын. Бунуңар эң жакшы. Эми эме кылып өзүңүздүн окуу жай дегенде биз Баткен Лейлектин эң акыркы точкасы Арка деген жердемин мен. Тажикстан менен чек ара, асфальт жолдун асты Тажикстан. Кудай деп тынчтык тилеп отурабыз балдар. Илайым тынчтык болсун. Илайым бизде дагы мындай чоң эмес, кичине гимназия, лаборатория кылып ачканмын. 230 бала окуйт. 230 бала окуйт. Азыр айтып бердим, мындай мактануу эмес, мактануудан Кудай сактасын, мактоо Кудайга жарашат лайык. Биз бандабыз, күнәкарбыз, мактана турган иш кыла элекпиз. Бирок мен сүйүнүп айтып коеюн силерге, мактануу эмес, сыймыктан. Ошо 230 баладан 85 бала медакадемияда бюджетте окуп атат. Машалла. Кудайга шүкүр. 85 бала. 75 бала АКШ, Германия, Япония, Францияда окуп иштеп жатат. Ведущий корпорацияларда. Эмне үчүн дегенде биз мына сабакты киргизгенбиз. Айым сабагыны. Эмне үчүн дегенде биз энелерини окутабыз. Мен бая сөзүмдү баштаганда айттым го, мынау сиздердин ушу мынау агайларыңардын түзүп койгон системасы бүтүн бир Кыргызстанга үлгү боло турган окуу билим берүү жактары бар экен да. Айныкса мана билим менен бирге өнөр үйрөтүү, кесипке үйрөтүү, жаныбарлар менен ошолорду багып өсүмдүктөр булар анан өзүңүздөр камсыз кылуу мынал жактардан калган 7 Дубандын лицейлери, коллеждери, мектептери сиздерден үргөнө турган көп жактары бар экен. Азыркы кайсы мамлекеттин жаштары сиздердей эки дүйнө илимини бирге алса çok күчтүү болот. İman ilimini İslam жаңы техника, IT технология. Kur'an-ı Kerim'de okuganдар, hadisти okuganдарга Кудай бир жакшы шарапат берет экен. Ол кайсы касиет дегенде зехинди ачып коет экен. Машалла. Үйрөндүм мына машалла деген кандай жакшы экен.